Урт токмоктон каза болгон окуучунун классташтары кайрылуу жасашты. Соц тармактарда Бишкектеги номер 72 мектептин окуучусу Аннас Айтбаевдин классташтарынын видео кайрылуусу пайда болду. Окуучулар классташынын сабалганын тастыкташып, аларга кысым көрсөтүлүп, окуя боюнча унчукпай турууну талап кылынганын айтышты. 21 январда Аннас жана дагы бир классташы 9 класстын окуучулары тарабынан чакырылган. Сүйлөшүүнүн аягында 9 класстын окуучусу Аннасты кабыргасынан урган. Андан кийин ал эсин жоготкон. Мектеп окуучулары аны медпунктка алып барышкан, анан бизге ал ойгонгонун айтышты. Андан сурашканда сабалганын айткан жок, себеби корккон. Ошол 9 класстын окуучусу ошол учурда анын жанында отурган. Бирок ал жанында болбосо дагы Аннас чындыкты айтпайт эле. Анткени бул принципиалдуу маселе болчу. Кийин Аннас кайра эсин жоготуп, аны тез жардам кызматы алып кетти, деген баланын классташы. Анын айтымында ушул убакытка чейин алар кысымга алынгандыктан унчукпай келишкен. Чындыкты билгендердин баары унчукпай калышты, себеби алардын бардыгы ошол 9 класстын окуучусу жана башкалар тарабынан кысымга алынган. Бирок азыр Аннас биздин алыстап кеткендиктен унчукпай калуу эч кандай мааниге ээ эмес, деген ал. Эске салсак, 21 январда Бишкектеги номер 72 мектептин дааратканасында 8 класстын окуучусу сабалган. Бала ооруканага түшүп, 4 февралда каза болгон. Өспүрүмдүн ата-энеси мектеп жетекчилиги Урт токмокту жашырууга аракет кылып жатканын айтышкан. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Булак, Сокол Медиа. Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу рассказать всю правду об Анессе, нашем однокласснике, который недавно погиб. Данное видео на фоне было снято 21 февраля, где наш Анас был еще жив. В середине учебного дня наших одноклассников, то есть Анаса и Нуреля, позвали старшеклассники. Это не какой-то старшеклассник, а ученик 9 класса, имя озвучивать не буду. Что там именно происходило, я не могу сказать, но в конце их разговоров этот старшеклассник, 9-классник, ударил Анаса в ребро, после чего Анас потерял сознание, и парни рядом сразу же отнесли его в медпункт. Пацанов там было много. Примерно 5-6 штук. Нам сказали то, что он в какой-то момент очнулся, но когда у него спрашивали, его били или нет, он ответил нет, потому что боялся. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Казакстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 09 93. И этот старшеклассник, 9-классник, сидел рядом с ним в этот момент, поэтому он побоялся сказать. Но если бы его рядом не было, он бы все равно не рассказал правду, потому что таковы принципы. После она снова потерял сознание, и его увезли на скорой из школы. Все ждали новостей насчет Анаса, все верили, надеялись на счастливый конец. Парни обсуждали насчет этого случая. Среди них, кстати, есть тот, который ударил Анаса в ребро. После того, как он попал в больницу, он лежал в реанимации 2 недели. Все мы все это время молчали, умалчивали. Те, которые знали правду, не говорили об этом, потому что они все были под давлением этого 9-классника или других людей, которые сказали им не говорить правду пока, потому что никто не верил, не знал то, что Анас мог погибнуть в этой ситуации. 4 февраля нам сообщили то, что наш Анас покинул мир, и уже смысла нет молчать. Каза болгон окуучу 1,5 саат ажатканада жатып калган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Эрнис Айдаралиев парламенттин 13 февралдагы жыйынында айтты. Анда депутат мугалимдер жана мектеп директору бул ишти жашырып жатышканын билдирди. Ошондой эле ал азыркы муун мыкаачы болуп бара жатканын айтып, иштебеген мектеп директорлорун жумуштан алууну талап кылды. Кечээ күнү Ош областына караштуу Кара Суу районунда караштуу Манас айыл өкмөтүнүн Каратай айылындагы номер 39 мектепте bir 9 класстын окуучунун дагы өмүрү кыйылды да. Бул окуя кандай болду? Турдубаев Адилет Бактыбекович жогорку класстын 4 окуучусу тарабынан 4 окуучу тарабынан туалетте болгон окуя. Мына рекетчилик, мына биздин муун каяка баратат? Биздин окуучулар, биздин билим берүү каякта карап отурат? Ички иштер иден каякта карап отурат?
Мына жаш 9 класстагы окуучунун өмүрү кыйылды да. Бул жерде кандай болду? Ал жерде айтымында 4 бала рекетчилик кылып апарып, туалеттен ички органына катуураак уруп койгон экен, вскрытие кылганда. Дыханиясына жетпей калып, дем жетпей калып, үзүлүптүр туалетте. 1,5 сааттан ашык туалетте жаткан бала. А бул жерде мугалимдер, жетекчилер, директор буну жашырып атышат экен да. Жашырып, эсин жоготту деп айтканына карабай, участковый барып, камераны көтөрүп, бардыгын изилдегенде окуучулар апарып рекетчилик кылып атат. Биздин муун каяка баратат? Урматтуу Алмаз Акунжанович, тиешелүү ведомстволорго бир карап койсоңуздар, бул өтө өкүнүчтүү. Кече мисалы, например айтканда, мына биздин коллега Надир Азимовна айтпадыбы? 8 класстын окуучусу боюнча ак өргөдө кандай болуп атат? Окуучулар биздин муундар аябай бир мыкачылык болуп баратат да. Мына бул жерде иштей албаган директорлорду эгер иштей албаса алмаштырыш керек. Мына жердечи иштеген, өзүнүн ишин так билген, элине күйгөн, жерине күйгөн мугалимдерди алып келип коюш керек. Ошол эле убакта күч органдары кантип иштеш керек? Барып окуучулар менен кандай собеседование кылыш керек? Тарбиялык сабаттарды өтүш керек. Эң негизгиси бул жерде келечек муунду азыртан ушул малда карап калбасак, кийин кеч болуп калат. Кыргызстанда акыркы 4 жылда кылмыштуулуктун деңгээли дээрлик 69%ке кыскарды деп бизге билдиргени менен акыркы 93% ички иштер органдарынын тарабынан 93%ке өсүп кеттир да. Бизге урматтуу Алмаз Акунжанович, ички иштер министри Улан Ниязбек, президент Садыр Жапаров